Алымдар мындай дешет. Намаз 4 негізден тұрады. Биринчиси, намазды билип баштоо. Экинчиси, намазга турганда адебин сактоо. Үчүнчү, бардык парыздарын ыйык сезип аткаруу. Төртүнчү, намазды коркуу менен аяктоо. Бир алым, жүрөгүн акыйкатка бурбаган кишинин намазы бузулат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Бейште Афьях деген дария бар. Анда бермет жакуттар менен ойногон. Алла зафарандан жараткан үр кыздар бар. Алар Алла Таалага 70 000 тилде таспих айтып турушат. Үндөрү Дауттун алейхиссалам үнүнөн да жагымдуу. Биз намазын бериле окуган кишилер үчүнбүз дешет. Алла Таала андайларды өз үйүмө жайгаштырам жана зияратчылардан кылам деп айтат деген хадисин айтып кеткен. Айтууларга караганда Алла Таала Мусага алейхиссаламга мындай деген: "О Муса, мени эстегениңде дене мүчөң титиресин. Мени эстегенде көңүлүңдө сүр уяласын. Мага зикир айтканда сөздөрүң жүрөктөн чыксын. Алдымда турганда кулдай таазим кыл. Менден бир нерсе тилегенде жүрөгүң титиреп, оозуңдан акыйкат сөз чыксын."